senin ак эмгегиң баа жеткис го ата канат. Turmuş menen taqdırımdın tiregimsiň atakem. Ala kodon eçke belgiz bir özüňsüň atakem. Emgek kılıp el jeriňe at üstünön düşpedиň. Eş nerseden kem kılbastan yaşoobuzdu tüptödüň. Aman bolgun asıl atam, sensiň menin bar syymygym, azdek degen danışmanım, atam menin eň ýygym. Paýdubalym bata bergen, atam menin atam eken. Emgegiňdi aktaganga bir ömrüm jeter beken. Terek razıçılık menen Gulbar Arzıqulowany uzatабыз. Men tansam, ырдан танам, жаштан танбайм. Ыры жок өмүрүмө канаттанбайм. Кудайга миң мертебе калп айтсам да, ырыма бир мертебе калп айта албайм дегендей, кезекти Гулбар Арзыкулованын ырыларына берели. Көркөм окуу Сезим Сатыбалдиева, Жылдыз Темирбек кызы. Кол чабуулар менен сахнага чакырып алабыз. Baldarın tegerektep, başların jerge salar. Barar jer uş eken dep, dene dos jerde kalar. Tübölük türkük bolup, kalbasın bile biz go. Andemne keyip kepçip, baktısız jürübüz go. Tübölük türkük bolup, kalbasın bile biz go. Andemne keyip kepçip, baktısız jürübüz go. Perişten bolayım, gündö karap jolumdu. Bulup жүрөм sarsana, жүрөгүмдүн түбүндө мага барды ташпаана. Тала болсоң мелтиреп, чыпар көлүң болоюн. Саябандуу бак болсоң, булбул болуп колоюн. Чөлдөй болуп чаңкасаң, акчаам болуп келейин. Океандай чалкысаң, толкун болуп берейин. Өмүр бою издеген мен периштең болоюн, аруу таза ой менен конушуна болоюн. Биздин көркөм окуган Сезим Сатыбалдиева жаш акынга кол чабуулар болсун. Жана ошондой эле Жылдыз Темирбек кызы Жаңысымдар бирикмесинин төрайымына ыраазычылык билдиребиз. Ошол жерде жылан гана чыгармачыл адамдар отурат деп билип атам мен. Бардыңыздарга ушундай чыгармачылык ийгиликтериңиздер көп болсун. Ушундай бир жакшы күндөрдө жолукканды Алла Таалам көп насип кылсын. Элибизде жакшылык, токчулук болсун, байрамыбыз көп болсун. Анда эмесе жолуккан кандай жакшы деген чыгармаларга кирет. Сөз бүлгүлүү байлы коюп атам. Оңана нагатам. Шыры жүздөр менен, шыры жолсуздар менен Ушундай кечелерден көп өткөзүңүз. Бул акыркы китеп болбосун. Мындан кийин артынан дагы китептер жазылсын. Номар Расул айткандай, ушул эл акыны деген наамдарга жетиңиз. Ушундай төгөрөгүңүздөгү жакын кишилер дайым сизди колдоп, коштоп жүрсүн. Иши кылып бактылуу болуңуз. Ушул кечеңиз көңүлдүү, шаңдуу өтсүн. Бейлихан Тайпулутова автор, өзүнүн автору.
basıp baradı. Görüp kaldım bir sulu kızdı, kaşı kara çaçı uzun gelişti. Köpköcürüp körmөгөнмүн sendey yıldız, karay berip közümdü alamay. Kayda jürdün murda nege baykalmay. Gülde nazik can ekensin, günde jar tan ekensin. Kökte büyüyen çolpun yıldız, gülde nazik can ekensin, günde jar tan ekensin. Kökte büyüyen çaldı candan çolpun yıldız. Aylı tünde bastık canaşa, kırışıp aytılıp tamaşa. Sulu yüzün balday tatlı sözdü, sezimimdi elip aldın canım sada. Günüm bol çülgülday çaynağım, bağım bol çumulgulu kuşlar sayranan. Gülday nazik can ekensin, günde jar tan ekensin. Kökte küygen çolpun yıldızı, gülday nazik can ekensin, günde jar tan ekensin. Kökte küygen çalgı jangan çolpun yıldızı. To'g'ri emas? To'p-to'g'ri javob kelamiz. Çok rahmat. Üçüncü sorumuz Gulbara Arzukulova kayсыл жақта туылған, қанчанчы жылы, ата-энесинин аты ким, анан канча баласы бар, алардын аттарын толук маалымат айтып берсеңиздер. Туугандарынан башка, эже сиңдилерди. Каалоочулар айтып коюңуздар. Келиңиздер жеке. Ортого келип айтып коюңуз. Gülbara эженин кимиси болосуз? Гүлбаранын экөөбүз университетте чогуу окуганбыз, кыз балашпыз. Экөөбүздүн туулган күнүбүз, айыбыз бардыгы 1972, 14-август. Экөөбүз окуп чогуу окуганбыз, подружка болчубуз. Атасы Арзыкул байке, эже болсо көзү өтүп кетиптир, Мыскал эже. Туура. Арзыкул байке, Мыскал эже көзү өтүп кеткен Мыскал эженин ата болсо бар, бул жерде Гүлбаранын 3 баласы бар. Биринчиси Балгамыш. Азыр учурдагы аты ким? Аелена. Туура, туура. Биз болсо концертибизди алдыга карай улай берели. Кезектеги биздин сонун ырчы айымыбызды чакырабыз. Элмира Кенжебаева ырдап койсун. Күтүп алчу ыры менен акын, оончу, аткаруучу. Обонун актырып аткарышында. Kermetim tosucu aldımdan sarınıştım sarcan olsun teminim sana alaşım gütüp alçı taşından Aruluktun akbazaktın altındım asıl geçim aklar oldu asırcı ak şöyle givanıp barayın barayın geçim beni canına basancı aşığım hep beni canına basancı Olca başlatıram, gel gider. Saradan şur jasap moynuma Göylöp köylöp kiyip alayım
айдың бөліді іздеп келген ақудай түні тап түгей болып малайық ал ұлықтың ақбазақтың алтынды асыл кечім ақтың артанды сойын ашып жүрегім алып берсең келейін ашығым мені жандар бастаңшы ашығым мені жандар бастаңшы ашығым мені жандар бастаңшы Олшаулар болсын. Терең ыраазычылык менен узатабыз. Эльмира Кенжебаева болду, акын, оончу, аткаруучу. Ал эми кезектеги чыгарманы маданияттын мыкты кызматкери, оончу, аткаруучу Жолдошбек Ражапов агайыбызга бермекчибиз. Гүлбараның сөзүнө жазылган күздүн өшөр аттуу чыгарманы аткарып берип коем. Düşün camlı küzdü açılmay Tügü bir gün bitti açılmay Sürü kalan cigit öldürdü Çok soyun uğramazlar Sürü kalan cigit öldürdü Çok soyun uğramazlar Kırgız ayal, erin gana seni tayar, kayır surap olturasın, elin gana seni ayar. Merim berbey, merim izlep, içkilikке girip jagдай, tentip kettin üydön bezip. Tagdırına çıday albay, gülдөй nazik kırgız ayal, tүйшүп basıp taştay katkan, talaşam dep öz namısın, temir turdu, ünsüz jatkan, bazarчы ayal, kırgız ayal. Үйдө жаткан эрин багат, үйдө аял, сыртта эркек, мындай аял кимге жагат? Сеп даярдайт кыргыз аял, уулун үйлөп, кызын берип, карыз болуп сыздап жүрөт, айласыздан баарын жеңип. Мигрант болуп кеттиң алыс, максат болуп акча табыш, эр адамдын жүгүн илип, элден калбай тамды сабыш. Айла жоктун иши болду, öp çap turmuş bari tartış, bala bakpay öz uyunda, bütün elde kempir bakış. Çarık cippey, çimirilip, çarçadın mı kırgız ayal? Жалгыз жатып, жалгыз бактың, балдарың бар, сени аяр. Жердей күчтүү, кыргыз аял, оокат жыйып, үйүңдү карап, үй толтура, бала көрөп.
жай албадым жанды салап. Кыргыз аял, дулдул аял, көп кыйналбай, көтөр башты, кара ташты эзип бүттү, мөңкүрөбөй арчы жашты. Кыргыз аял, баатыр аял, түшүр эми тоодо жүктү, эрдин жүгүн өзүнө бер, бала көрө, жерде үштү. Эрдин жүгүн өзүнө бер, бала көрө, эрде үштү. Seni көз. Alıstasın, kayradan canımdasın. Sen menin жүрүп турган kanımdasın. Kış bolsa da jayдай bolup gülдөp турган, жытаңкыган сезимдин шарындасың. Экөөбүз эки бөлөк денедебиз, бирок биз өмүр деген кемедебиз. Сагынычтан сепил кылып куруп алган, бой жеткизсе да кол жеткиз середебиз. Өңдө эмес, түштөбүз, жолугабыз, чыга алгыс махабат торундабыз. Үйүбүздүн түтүнү кошулбаган жашоонун эки ача жолундабыз. Созолонгон ырыспайдын ырындабыз, комуздун күй коштогон кылындабыз. Экөөбүздөн бөлөктөр башпа калгыс, жан дүйнөнүн алгачкы сырындабыз. Saati çıksa sırdaşıp jolugarbız, aloğunu başıga kol sunarbız. Kömököyden ün çıkpay tursa dile, sözдөр menen süйлöşüp biz turarbız. Kömököyden ün çıkpay tursa dile, көздөр menen süйлöşüp biz turarbız. Kayda жүрсөм izim izdep tapçular, бар болгула бак тилеген жакшылар. Тагдырымдын табылгасы ар бириң, түрүүлүктө билип жүрөм баркыңар. Убакыттын тардыгына шолтоолоп, көкүрөктө жүрөт сөздөр айтылбай, көөдөн тепкен кереметтүү сырларды төккүн келет көмүскөдө калтырбай. Насип кайып, дидар кайып буйруп, алыс жакын аралыкка багынбай, аман сообуз билип дайым туралы, калгы чакты бул дүйнөдө табылбай. Капалыкты кабагына жолотпой, көңүлүңдүн көшөгөсүн ачайлы, көздөрүңдүн шүйдүрүмүн таркатып, күн нурундай мээримимди чачайын. Көздөрүңдүн шүйдүрүмүн таркатып, күн нурундай мээримимди чачайын. Ал эми кезекти куттуктоо сөздөрүнө берсек, сахна көрүүбүзгө СССР жана Кыргызстан жазуучулар союзунун мүчөсү, кыргыз маданиятынын эмгек сиңирген ишмери, акын, жазуучу, драматург, эл акыны Меңди Мамазаирова келгенди чакырабыз. Söz söylөгөн бир гана азыр биздин Кыргызда. Алем азыр элдин баары китеп окубай калды, бирок китеп окубай калган менен аудио китеп аябай көбөйүп кетти. Менин Айманын романым 73 бөлүм менен эмеде жүрөт, YouTube'да көбөлө эмелерим жүрөт. Бирок китеп деген китепти кадимкидей кармап мынакей. Китептин колуң менен окуп, ар бир тамгаларын көрүп, жыттап, керек болсо кайсы бир нерсе керек болуп калган бирлерин окушум керек деп жайлоодо жүрөсүнбү, башка жакта жүрөсүн, башыңа коюп алып, кайрадан кайталап окуйсуң. Китептин жыты жаны бар. Ал эми аудио китептер техникаң бузулуп калса өлдү. Баягында бирөө айтат, бир 500дөй роман жаздырып алып окуп жүрдүм эле дейт. Жайлоого баргандан кийин бир жер бузулду да белекетте калган жок дейт. Ошондуктан китеп сыйлагыла, китепти окугула. 3 күн мурун сиздин телефон таптым. 3 күн мурун айткандай эже барам деди да. Рахмат сизге эже. Эме да, биз акын жазуучулар. Биз акын жазуучулар, ой рахмат. Мен сага салышым бере берем. Биз акын жазуучуларды бизди көп чакырат. Мына Райымжан отурат бу жерде. Биздин ырларыбызды окуп, бизди пропаганда кылгандар. Көбөлө барбай коет. Анан барбай койгонда адамдын көңүлү сынат.
Тем более, бұл мен оқушы қызым екен. Ана мен қайтып келбей қоям. Азыр мені кете берейін де. Рахмат. Ар кандай кейбіреулерге китеп ерте шығады, кейбіреулерге кеш шығады. Учурунда Төнбай Байзақ ошол 46 жашында китебин чыгарган экен да. Кандай азыр атактуу акын көз өтпөсө дагы эл батыр болду. Жанагы Ыскы Алатоо деген кыргыз жер дегендер кандай сон. Ошон үчүн ал көпчүлүгү эртерээк чыгарганга аракет кылышат. Бирок жанагы жаштап туруп, карап туруп, изденип туруп аны чыгарса дагы жакшы. Анан эми азыр Меңдиже айтты, 35 жыл мурда ошол баягы тааныйтылем деп. Анан мен Гүлбара канча чыгып калды деп атам да. 35 жыл мурда. Кыздын жашын сурабайт. Бирок карасаң жашы да кыз, ары бери чыккап жүргөн. Анан кийин 35 жыл мурда Меңдиже менен таанышты. Элестетип көргөн, анда анан аябай жакшы Атренда мындай кашып отурушат. Сетаптай бул баланын панчы ийгилик атренда ошол панчы ийгилик деп коет. Мына алдыбызда жаңы эле Меңди Мамасайрыбекебиз кыргыз эл акыны сүйлөдү. Ошол Меңдишкебиздей сен дагы эл акыны бол, дагы көптөгөн ошол китептерди чыгарып элге тартуулай бер. Анан сен азаматсың, ырларга оондар чыгып атат. Бул аябай жакшы. Ырдалып калды, элибиздин алып калды. Анан эми ошол менен бирге биздин ошо республика кыргыз коомунда да чоң иштешип жүрөсүн. Биздин кызматкерлер даярдап коюштур. Демек, мамлекеттик өнүктүрүүгө кошкон зор салым үчүн Арзыкулова Гүлбара сыйланат деп. Сезимдердин сепилине жашынган, ал эшикте эл чыкмашын кер кыз, жан дүйнөмдүн түпкүрүнө катылган. Жамгыр жааган, жаңгыны басылган, кат келтир бүгүн сенин атыңдан. Көрак оокаттан бошой албай жатыпсың, дагы бир топ сөздөр сагынган. Кусалыктын кери акчасын, кашкасын камчылап, сен келерсиң кучак жайып кубана. Изим суутуп алыс кетип калганда, болбу жаным мен издеп убара. Түнү бою кирпик какпай жазылган, мен кеткенде ыр сандыгым ачарсың. Колдон учкан ак кушуңду издеп сен, жүз түйшөлүп сар санага батарсың. Бол деме, мага катың жазбагын, өте беріп қалбай қалды дарманым, естүү жансың, таразаға салып көр, мені іздеп арт жағымдан барбағын. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишен Райымжан Курбанов болду. Ал эми биз концертибизди шандуу маанайда улайбыз. Сахнага маданияттын илим тайпасынын жетекчиси, Red Row клуб эстрадалык тобунун продюсери Эргеш Калыков агайыбызды чакырабыз. Сагындык баттуу сонун чыгармасын жаңыртып бермекчи. Сөзү Гүлбара Карымшановдуки, обону Эргеш Калыков. Ondan kadar akıllı mындай жашынакай бир акыл тереңдей жазып колдонуп дегендей маанисти чыккан жазган чыгарманын башатынан акырына чейин эки жакка обой бир багып суу чыккан жакка жазган талаптуу акыл кадай сага мен ушул пайда берип атат.
Мен гитараны ең қолыма алып баштағанда, мен жерге қонақ барсам, нәбәркем жағдай. Кішкентай жүргізіп тұрған еңбегін алып, ашаққа оқысаңыз да жазып тұрып тұр. Егер де сен ұлы болсаң елің үшін барын өмірдің бұлттардың арасына жашынбай бүркіт болып жоғардан көрінді. Мен оқыс болаға әлі өткен болсам, мен шындары тапынды, мен өзімді Қырғызстанның биік тоғыр çoğusunda шашу үшін жүрген бүркітте сезіп кеттім өзімді ошоның акциясы. Мен ошодан баштап bir қанат алғандай болдым. Bir биіктікке еңсегендей болдым. Nasıl екен? 30 жыл Европада жүрсем, 3 рок группаны альбомын жазып, қайдалап шығардым. Әлбетте, зрительский симпатияны рок сферада жеңіп алған жетістік. Мына ушундай бүгүнкү жазуучу формулубуз, замандашыбыз Гүлбарабыздын бул таамай жазган атаңдарга бир аябай сендерге колун сузуп атат. Сагынычтан саргайыптыр жамалым, ак күмүшкө айланыптыр самайым, сыбызгыган мага жаккан үн менен сүйлөп жаттым турмуштагы жагдайын, сыбызгыган мага жаккан үн менен сүйлөп жаттым турмуштагы жагдайын. Sağındın be, ben de seni sağındım. Tağdırıma bir otola baktım, ağıp gelgen turmuş degen dayradan. Sen de mağa, men de sağa ağıp gelgen turmuş degen dayranam. Sen de mağa, men de sağa kalıptım. Дагы бир таланттуу агайыбыз, акын оончу Нурбек Сыдыков агайыбызга бермекчибиз.
da tekşeri can ol dostur çeçeri Sarayın ağzını karpuzları Ötkön gündür ötkönlüğü bilinbey, kubalaşıp gözgü dağı ilinbey. Tamçı dolgun taş kumara indi, menin cügün eldini ıyık cügündöy. Art çağımdı kılçayıp bir karasam, jarım kılım tartıp durat tarazam. Kılım kızlarımdın kıyalına aylanıp, jalım kurak jaştığıma canaşam. Jaşlardan men kantip jaştı talaşam. Künden küngö men jaşarıp baratam. Maral sındı gerilip bir baskanda, mırzalardı bir kılçaydı karatam. Kayda жүргөн bul kıyaldar jaşınıp, жүрөгүмдөн orgup çıgar atılıp, kıykuğulagan ak kuğular dayırlardı, kalelime bayday salan şaşılıp. Balalığım dalemendin kötelek, surabaymın jaştı senden eselep, balday şirin diline men ezilip, baktığımın nevremdi jetelep. Gülbar Arzukulova жекемжин Чыңгыз жана Аялзат деген өлең окуп берейин. Чыңгыз Айтматовдун урматына жазылган. Кун коюп окуп койсоңуздар. Асманда жымыңдаган жылдыздар, жар салат жер жүзүндө кыргыз барын, ааламда баткан таланттын ээси болгон, бир кылымга бир келген Чыңгыз барын. Өткөн күн, өткөн тарых барагында, жол берген ар бир жандын талабына, каармандар чаркайланып учуп жүрөт, окурмандын сан жеркес талаасында. Кыяматты окуган жаш кезимде, бүлүк салган мөлтүр таза сезимге, ак баранын көз жашына ууланып, кирпик какпай калгандыгым эсимде. Кабарсыз улуу издеп найман эне, ажалга алтын башын сайган эне, эки буттуу макулукту көрсө дагы, беши күнү ыңдаган кайран эне. Макултуу кучактаган арман эне, зар какшаган наалат айткан кайран эне, бодосун эрчетемдеп өз элине, өз өмүрүн жерге сайган эне. Сан жылдыздуу саманчынын жолунда, оңтоп жаткан жерененин койнунда, толгон айдай тоолук элди сыздатып, калдым согуш канча кенин, канча элдин шорунда. Ким укпаган кызык сүйүү баянын, даңазалап доорун сүргөн байрамын, кимде гана көтөрбөгөн айтсаңар, дастан болгон махаббаттын байрагын. Бакытка балкыган жайдарым, жаркылдап араба айдарым, эч кимдин оюна келбеген Jamila sүйүүсүн тандары. Аселим аруу жандын байтумары, бойтумары, бузулган махаббаттын пайдубалы, турмуштук бере албай тагдырына, да бир акку шайкетти кулады. Улуу элден улуу адам жаралды, дүнүйөгө бүт китебиң тарады, Чыңгыз ага сапарыңды улантып, дүбүртүңдү коштоп биз да баралы. Сөзү Гүлбар Арзыкулова. Oh,
Oyunları çabattı, gündeme sanattı, kanki buluttan koşulattı. Bir bölge sığanadı, sana düğümünde dünde kalan yıldızlı bölüm. Suyu sığmadı, Görgünde yürek akılda mezgil zatında. Ушул китебимди тагдырдан тапкан табылган китебин атам Арзыкулга, энем Мыскалга арнап чыгардым да. Бул биринчи китебим, акыркысы эмес. Дагы 2 китеп даяр турат, Кудайым буйруса. Казакчада которулду. Орусча дагы даяр турат, ошону да басмаканага беришибиз керек. Миреже да атайын рахмат эже келгениңизге, ошол эже редакциялап берсе, көп ырлар орусча которулду да, себеби орусча бүткөндөр эме булар түшүнбөйт экен да. Ошон үчүн анындагы такырымды аял киши которуш керек экен. Атам 73 жашта, апам тирүү болсо, ал киши быйыл 70 жашка чыкмак. Талантты да багыш керек экен, а бакпасаң талант деле качып кетет экен. Ошондой экен да. Анан талантты бакпай койсоң бир убакта талант качып кетти да. Ал талант келген жок. Түн ичинде турам, кир жуйм, идиш жуйм, үйдүн баарын убурка жасайм. Ошол учурда мен ыр жазышым керек экен. А мен үйдөгү каттар жасачумун да, эртеси күнү кайра жумуш. Анан апам каза болуп калды. Мындан 14 жыл мурун 56 жашында келин кезинде кетти. Биз 4 уул, 4 кызбыз, 8 баланын энеси, эми 56 жаш келин жашта ошол. Анан ошондо апам каза болгондо киши стресс алгандан кийин жаңы бир эмелер пайда болот экен. Эме такыр башкача эме келет экен. Анан ошондо кулагыма түнкү 2 менен 4-түн ортосунда бир аялдын үнү менен кошок ыры болду да. Анан ошол кошокту жаза бердим. Анан өзүнчө бир аябай бир топ ырлар, кошок ырлар чыкты. Бул китептен окуп аласыздар. Энеме көп ырлар жазгам. Ошон үчүн жакында жазган да бир ырымды окуп берейин. Мен Мыскалга арналган ырым. Энекем эстеп турам, жаркылдап күлгөнүңдү, жүрөгүм сезер беле, сагынып жүргөнүмдү. Белекке бергим келет, гүлдөрдү көргөнүмдү, өкүнбөйт элем азыр көңүлүм бөлгөнүмдү. Сырдашып түнү бою, сүйлөшүп чер жазчубуз, эртеси тоону көздөй, эр-чиршип бир басчубуз. Балдарың эр жетишип, көбөйдүп өзүбүзчө, жалынып отурбадың, батайтып төрүбүздө. Бир күн да болгон жокко, мен сени эстебеген, жытыңды сагынганда жан болуп себеленем. Сиздерге арнап саяпкерим мокоп калган калемди уштап берип, такшалтып таптап жүргөн саяпкерим, күлүктөр арасында ойдоологон, мен дагы көп ичинде талапкермин. Араңарга кошуп мендей чабалды, кашан ырды дароо кармап саптаган, мүнөзүңөн айланайын мүнүш көрүм, улуу көштү ээрчип мен да такшалам.
дүбүртүн, тыңшайылдын ойлуу басып, алтындан да нарыктуу турат кеңешиң, ташыркаган туягыңды бекемдеп, жүрөк таңдан сыя жасап бересиң. Жана башында Айдай айтып кетти, ар кайсы коомдун атайын мен калемдештерим отурат. Азыр ары дүйнө Бишкек, ары дүйнө Екатеринбург, ары дүйнө Москва, Айжан эже арабызда жок азыр Москвада. Ары дүйнө Бишкектен Жидегүл айымды чакырып коеюн. Ары дүйнө Екатеринбургтан жакында келди Билим Асанбаев, сизге да терең ыраазычылык билем. Түнчүндө жазып ырларың жүрөсөм билим шак болуп үмүтөттө могу жериңди оңдочу депчи. Рахмат билим сага. Екатеринбургтан ошо онлайн иштеп аттык. Именно ошол ары дүйнө Екатеринбургка мен кошуп алганыма сыймыктанам да. Кийин эми башка жака, башка дегенге жазуулар сайына өзгөрткөндөн кийин бирок ошол жактан чоңойдум эле деген бир немеси калып калат да. Ошолса анан ошол биздин мына азыр мен деле биринчи жолу ушундай бир чоң өзүмдүн бир сүйүктүү акындарым Алыкул Осмоновдун библиотекасында ушул жака биринчи жолу келип мен да катышып атам. Бишкектен бир деле библиотекага кирген эмесмин буга чейин. Эми ойлойм ушундан ары дагы жолдонуп ушинтип чоң көп жолугушуулар болуп турат го деп. Так, акыл баштан, асыл таштан. Бактынур продюсердук борбор коомдук фондунун атынан ошол ары дүйнө адабий клубунун демери менен немеси менен мыкты калемгер төш белгиси менен Арзыкулова Гүлбара сыйланат. Төшкеніңіз құтты болсын. Өзіңізді артынан жылмайып, күліп, елді чоғылтып, медал орденде да чоғылып келсін. Рахмат. Қыздарына қызмат қылам. Үстіне жазайын. Добрый день, саламатсыздарбы, сүйүүчүлөр. Мына бүгүн бара Китебин ачылышы менен мен дагы чын дилимден өзүмдүн атыман, Рыспат Букадыр фондунун атынан, калемдештеримдин атынан куттуктайм. Сага чыгармачылык ийгилик, ар дайым карыба. Мында китептердин көбүн чыгарып, көптөгөн китептердин автору болгон. Келечекте баягыдай Айдар айткандай, кыргыз эл акыны болсун. Кыргыз Республикасы Баткен облустук Кадамжан району Ардак грамота менен сыйланат. Жолдошов Мамажанов атындагы фонддун жана ошондой эле Матисак Токтосун багасын эскерип кетчесине активдүү катышканы үчүн Арзыкулова Гүлбара Ардак грамота менен сыйланат. Жолдошов Мамажанов атындагы координатору Ашим Байматов, Рыспат Букадыр фондунун Баткен облустунун координатору Жолдошов Петрович. Арзыкулованын лекциясына барып, 13-13 жылдары болчу да, ошо лекциясына барып, ошол кыстан таасир алып, мен кеңши компаниясына неметип калгам. Ошо жактын азыктарын кабыл алып, ошол жактан жакшы болгон мен ден соолугум чыңдаган. Ушундай ден соолук тартуулаган кыздардан да анан мына ырларда ушундай ден соолук тартуулап канча деген жүрөктөргө эме болуп атат, дары болуп атат. Анан кийин көп жылдар чыкпай калган экен, акындык өнөрү жабык болуп. Анан кийин Билим Асанбаев бизди бир эмеге чакырып кечеге, ошол жерде кайра биригип Гүлбара болуп чогуу отуруп калдык. Ушундай
Bilim Aslanbayev da жақсы адамды тартып. Şu Gülbaraday sonun adamlar tavat. Şu деп тұрады. Ал Москвада, Қырғызстанда, Бишкекте мына Жидегүл Исақова. Шығармашылықты сүйген, ыр сүйген ақындарым, асылдарым демекшімін. Гүлбараға қандай мақтауларды айтсақ жарашады. Гүлбара менен біз сыймықтанамыз. Ошондой эле бир ару дүйнөнүн атынан сыйлуу эмебиз грамотабыз бар эле, ошону окуп кетсем, тагдырдан тапкан табылгамаптуу автобүттөрүн чыгарылышы менен ару дүйнөнүн кызыл куттуктоо менен ару дүйнө клубуна активдүү катышкандыгыңыз үчүн сизди грамота менен сыйланат. Ошондой эле сизге азыр эми Гүлбаранын аты алыска кетип атпайбы? Ошону менен эле бирге бул ынтымак таланттар адабий коомунун бирикмеси жетекчиси Жана Чокмоевдун атынан дагы ынтымак коомунун таланттуу Гүлбара Арзыкулованы өздөрүнүн ардак грамотасы менен берип жүрген. Аны да куттуктайбыз. Акыркысы Гүлбарага өзүм белегимди коет. Бир ырым бар эле, ошону окуп койсом, Шөкөттөлгөн сенин кийген көйлөгүң, оңго түшүп салган менин төлгөмүн, ак куус элең ысык көлдүн асылым, аруулуктан сендей жанды көрбөдүм. Кылыктарың кылым баскан досум, бул жашоодон өкүнүчтөр болбосун. Жаратканым узун өмүр жаш берип, Аллах өзү түбөлүккө колдосун. Акын кыздын акылына таянам, аруулуктан асыл жанды тазалык, жакшылыктар жамдап турсун дайыма, сөз берметтин шурусунан тагалык. Колдон келсе, колдо калем жоргобосун дайыма, бар болсун балдарыңыз багыңа, аз да болсо ырдан бери камдадым. Жап-жаш бойдон калгын досум, арбада карбадым. Аллахым ушундай бул китептин артынан дагы көптөгөн ийгиликтерди алып келсин. Чоң ушундай чыгармачылыктар кечиремиз дагы көп боло берсин. Мен ушул Гүлбара эжени жакын арада таанысам дагы ушул эженин кандай адам экенин билдим. Мен бул эженин өзүнө, ишине так экенин, чыгармачылыкка өтө берилгенин, чоң болсо дагы өзүнөн кичүү адамга, өзүнөн теңги, өзүнөн чоңго бирдей мамиле жасагандыгынан ушундай кылып мындай сабак ала турган эже экенин билдим. Дайыма канчалык башыңыз бийикке көтөрүлсө дагы ушундай жөнөкөй мүнөзүңүздөн эч жазбаңыз. Ошону менен бирге эле мен ушул башка группада жүрсөм дагы эң асылы ушул 7 дуандан канчадан бери жүрөм, мына 3 жыл 4 жылдан бери. Аз болсо дагы ушул 7 дуанын атынан ал өзүнүн атына ушу белекти тапшырып коеюн. Анан ушул китебиңизди азыр эле алдым. Ушунун ичинен өзүмө жаккан курбума кат дегендерди окуп берип коеюн. Өртөмөгүн жазсаң сүйүү жөнүндө, кимди сүйдүң деп такалап сурайсың. Кыялымда бир жигитке деп койсоң, кеп учугун аны көздөй чубайсың. Табышмактуу сыр сандыктын түбүнөн, үшүк уруп кетпесин деп тунчулап, байылыктын тартпа берип азабын, жүрөгүмдү жаап күйгөн коркулап. Койчан курбум анте бербе акмалап, сен экөөбүз али жашпыз деп жүрсөк, жарым кылым келип калды тамчылап. Саламатсыздарбы?
катышуучулары, урматтуу бүгүнкү кеченин катышуучулары, Гүлбара эже, дайыма чыгармачылык жолуңузда ийгиликтерди каалайбыз. Мен сизге арнап ушул бир ыракат берип коеюн. Аягы да жүрө берет. Аягы да жүрө Алтай санаттары Адаби Берікменің атынан сөзден азы жақсы, сөзді азы қылайлы, бізден кейінгі дағы адамдар күтіп қалды. Сізге чақан белегіңіз бар еле, ошоны тапшырып қойға рұқсат етіңіздер. Жаш муындары заманға бағытталып, оқытып, тарбиялоодо жана маданият багытында адаби чыгармачылык прозага өзгөчө кошкон салым үчүн Кыргыз Республикасынын Ала Тоо Бекенчил инсандар коомдук кайрымдуулук фондунун Ала Тоо эл сыймыгы аттуу эл сыймыгы алтын медалы, алтын ардак грамотасы жана төш белги значогу менен Арзыкулова Гүлбара сыйланат. Кол жаап коюңуздар. Ошол убакта заманга жараша болуп калды, заман өзгөрүлүп кетип, ушундай болуп калды да. Анан мен тамашалап калам, жана байдын тагайыңдай болуп алышуудан берген отчетун деп элүүдөн баштадык окшойт деп. Күнүңкү чыгарган ырларын берип турат. Эми таланттын ташкындай берсиңиз. Анан тиги китептин чыгарылышына көмөк көрсөткөндү баарыңыздарга чың ыраазычылык билдирем. Анан туугандары спонсорлук кылып эле жүрө берели. Таланттын ташкындары китептер чыгара берели. Кудайча мен сизге биринчиден соолук каалайм, узун өмүр каалайм, эне тааныш менен, бүт туугандарыңыз менен, балдарыңыздар менен аман эсен такка жашылыкта да жүрө бериңиз. Менди эже кандай жетишкендиктер жетсе, мен да сизди ошондой жетишкендиктерди алып, аягына чыгарыңызга ишенем. Китептериңиз көбөйсүн. Бөдөнбай деген чоң атанын эки бүт туугандар, булар Абдыманапов болсо, биз Абдылдаев. Абдыманап менен Абдылда бүт тууган. Дан тарагыбызда эми карындашымдын ушундай бүгүнкү бул чоң мероприятие. Ошо баарыңыздарга ден соолук, өмүрлөрүңүз uzun болуп, аны жакшы ырларды чыгарып, артка жыла бериңиздер. Ушундай менен чакыра берсеңер келип деле тургуда, жалаң акча мында келип жыйып калсам, башка жерге кетип калган. Баары разы болуп калды. Мен жөнөкөйлүү окурманмын. Бирок ошол ырдын маңызы, берген бир таасири ушундай кайгылуу, ушундай чарчап, креслода отурам, жөн эле ийне башым бар тең креслого чөмүлүп дегендей.
Анан ошол ырды окуп баягы которо баштаганда ушундай бир сезүү пайда болду да. Мени бир үйдө көтөрүп, ушундай бир жана бүркүткө окшоп канатыңды жайып алып, ушундай бир учкан пайдадай эме болду да, сезим болду да. Анан мен бүгүн 3-чү күн, мына бүгүн воочию вижу дегенде Гүлбараны телефон аркылуу 2 жолу сүйлөштүк. Бүгүн мынакей көрүшүп атабыз. Анан эмне айтмакчы, эмне айтат элем Гүлбарчы? Сенин ырың, сенин азырда мына китебиңди карап, бир ырыңды аябай мага жагып калды. Жөнөкөй окурманды ушинтип ойготуп атканы, таасир берип атканы, ойлондуруп атканы бул эң чоң жумуш болот. Şurday sözler tizilip kitepke bolgan, kamılgan, takırdan tavıp tavılgan, balapan sınbağından, bulbul saynap gün salıp, gündürü çıksın şarından. Tağdırdan tapkan, tavılgan, şamınday jansın jagılgan, tamşanı okup eldirdim, çıkarma bolsun tanılgan. Tağdırdan tapkan, tavılgan, basmada bağlı basılgan, bayandap yazgan çıkarman, baysaldığı bolsun asılcan. Poeziyada bolottoy kuş bekemsin, söz yağınan sen Gülbara çeçensin. Bekem süygen poeziya tolkunun, ızık göldün balık kızı ekensin. Al kalemdi Gülbara kız yatmağın, kanatlı at pegasыңды таптағын. Ağır senin jaskanығın Gülbara, çaçıp dursun poezия аптауын. Көңілімді jaskanыңа bölüp mün, sağa arnap өлеңдерім төгіп mün. Okup senin ağır sağın altınday, men muhitte, Titanik'te çöktüm. Yazırlardı sanatların sarılgan, Toktoğuz'dan jil aldığa dağıtam. Jölök bolup tayanıçın bolsunçu, ır düneden tapkan senin tavulgan. Poeziyada sen laylisin bilginin, poeziyanı majnununday süygünün. Akparatı yoğuluk kılıp salınıp, kalemingdi pegas kılıp minginin. Irlarındı alkılday jaskının, kerek bolsa adam da aşkının. Atıp çıkkan tuyağынан pegastın, Hippokrena bulağынан tapkının. Türüp boyup öyde kılıp bilekti, sol kol menen astamadıp жүрüktü. Bir pastele eşiğinge aylanıp, maktap jattın Gülbara'da çörüktü. Tuluk taza pakizaga жүрөгüm, köp akındı azildetme жүрөмүн. Anla emez, Bella emez, Nik emez, Kırgız kızı Gülbara'nı süyemün. Irkı süygen Karlayın nur kızım,
Seni menen sıymıktansın kırgızım. Gerek bolsa basıp ötkün Gülbara, Jordana Brunonun yıldızın. Irlananın icebergdey musçara, gürek tuşka yeve olup tuştalar. Okup çıksa Gülbara'nın ırların, bak çirkinde Urbayskaya sultanat. Bu dünyada köp akınlar janılgan, bu yaşılığı men dağı kuytarılgam. Sen tarınma, gönök bozun özüngö, ır dünyada tapkan senin tavılgan. Ağdan жақын қалам, бірге мәселе. Зинаида Гитвуз, Вероника Тушлова, Ника Турбина, Сергей Есенин, Анна Ахматова деген бөшаларға теңен. Алардан ашық. Рахмат, ағайдың жақында 45 жылдығы өтті классташтармен. Анан ошондон бери кетпей, акмалап ушу 22-си качан болот экен деп анан күтүп жүрдүңүз. Рахмат сизге. Ыраазымын агай. Эки бутун чурап койбодум булча. Кетти. Сөзгө чыкпады агай, бул китеп менден сизге. Эми сүйгөнүңүз менен. Өзүң айткандай өзү алыста дайыма колумдан калем түшпөй, жакшы ырларды жаза беришине тилектешпиз. Ден соолукта болуп, аман эсен болуп, эл журтуңа таанымал, чыныда табылдай болгон. Анан кийин ошол учурда Гүлбара анан салмак болуп, Маңкурт менен Найман эненин рөлүн аткарышкан. Мектеп катышчылары, драматург адамдары. Мен Гүлбаранын классташта болбойм, группалашта да болбойм. Гүлбараны тагдырдан тапкан табылга досум деп айтам. Бул жашоодо тапкан досум болду. Гүлбаранын кандай кайнен экенин да билбейм, эже экенин да билбейм, бирок кандай дос экенин мен эң сонун билем. Дайыма ден соолуктагы ушу балдарымдын, кыздарымдын урмат сыйын көрүп, ушу канча элге ошончо бар бир элден паталар тийсин, кабыл кылып, бар кабыл болсун. Ошол İlgili kalayımız işlerine, milletlere bağlı. Emniye usul geçide kemçilik bolgan bolsa, albatta huzur, balkim kişiye huzurga kalgandırız, balkim kişiye şaşıp ketkenimiz, bizden huzur. Bundan arıdağın kızmatını kıldırgenge, dostumuz katarı, jakın atamız katarı, işimiz adamız katarı biz daima dayarız. Çoğun rahmat sizge, ömürlü olunuz, kitapın atından daha da kitapları çıkar versin. Баарыңыздан албеттерек ыраазычылык билдирем. Сиздердин алдыңызда да сөз берем. Кудайым буйрса, Жакын Абанын үйүнө баргандан кийин кара сөз түрүндө сонун нерселер жазайын деген жакшы идеялар пайда болду. Кудайым буйрса, ага да көп болуп каласыздар. Сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Аман болуңуздар, бар болуңуздар. Az bolsa da televizyon taşlap koyup gelip şu sancılara ya, boşa dedin sen de oyunu mesela. Bolunuzlar, aman bolunuzlar.